Көкбөрү спортунун легендалары менен тааныштырууну улантабыз. Бүгүн биздин программанын коногу Табылдык Шейкитов. Ассаламу алейкум агай. Алейкум. Бүгүн атайын мына сиздин үйүңүзгө келдик. Сиз менен кенен таанышалы. Интернет желесинде эми ал убакта социалдык баракчалар, тармактар өнүккөн эмес. Сиз жөнүндө маалымат издесек, ачык айтканда аз да. Бирок буга чейинки улакчылар ошол Табылдык Шейкитов деген мыкты улакчы болгон деп көпчүлүк айтып коет. Андыктан сиз менен таанышалы, балалык кезиңиз, карьераңыз, жалпы эле сиз менен бир чер жазалы. Эми өзүңүз тааныштырып кетсеңиз. Кайсыл жакта төрөлүп өскөнсүз, балалык чак кайсыл айылда өткөн? Мурун Кант району болчу, азыр Ысык Ата району болуп калды. Ошону Алмалуу айылында төрөлгөнбүз. Ошол жактан эле чоңоюп, ошол жактан эле өстүк. Ошо биздин эн атабыздын баары тең эле малда жүргөн убагында жылкы баккан, кой баккан дегендей. Бир туугандардын баары тең эле мал бакты. Ошо биздин бала чагыбыз ошол жакта эле айылда эле өттү. Кичинекейибизден ат минип. Бала кезден эле ат үстүндө чоңойдук десек болот да. Ошо кийин чоңойгондо деле ал убакта техника жок эмес беле. Жалаң эле ат менен жүрчүбүз да. Каяка барсак да ат менен барчубуз. Мына эми эле азыр эле техника көбөйүп. Бир остановка жерге ат жүктөп калбадык азырчы. Ошо айылда эле чоңоюп өстүк. Улак болгон кызыгуу кантип пайда болду? Үй бүлөңүздө атаңыз, жакындарыңыз улак ойночу эле. Тоо жергес болгондон кийин биздин тукумубуздун баары эле улак тартыптыр. Чоң атабыз тартыптыр, атабыз тартыптыр. Эми ал убакта мынчалык улак болбосо керек. Бир туугандардын баары тарткан биздин улуулары. Просто ал убакта мынчалык чоң улак болуп, эч жака билинип угулган эмес да аларчы. Ошо биздин эмебизге келсе керек да доорго ушундай эметип. Элге көрүнүп улак тартканчы. Ошо айылда 15-16 жаштан эле улак тартып баштадык. Чоң балдарга кошулуп дегендей, байкелерге кошулуп. Тайказаң пайда болгонго чейин кандай Тайказан оюндарды ойночу элеңиз? Эрежелер кандай эле? Тайказанга чейин ошо жер улак эле болчу бизде. Жанагындай айыл мелдешип тарчы, район мелдешип тарчы. Сокулук, Кант, Ысык Ата, Кант болуп көпчүлүк ушулар мелдешип тарчы да. Анан Аламидин болуп көп тарчыбыз. Ошентип жүрүп эле анан кийин Тайказан чыгып кетти. Тайказан чыккандан кийин айыл ар ким өзүнчө бир айылдан болуп команда чыгарып келе баштады. 96-жылы биздин Эмил байке, Албан байке деген байкелер ушу шаарга келип угушуптур. Дордойдо ушундай эме башталыптыр, бир кольцонун ичине салат экен, анан кийин ушундай оюн экен, анан барсак болот экен деп анан кийин келдик ушу жака чогулуп, айылдын балдары. Ал убакта көп эле байкелер келип ушу Дордой менен улак тартканбыз. Башында ошо Дордойдо Биринчи оюн. биринчи оюн. Ал убакта баягы элди кызыктырыш үчүн го дейм, ал убакта байге деле сайылчу эмес. Уткан командага деле 2000 утулганда деле 2000 ушинтип жол киресин чыгарып берчү. Ал убакта бензин 30-40 тыйын болсо керек ши, актачы барып келгенибизди. Ушу балдардын тамак ашын барып келгенибизди актачы. Ал убакта эми акчага деле эч ким кызык улак тартчу эмес да. Баягы намыс анан эмне деп эле келе берчүбүз. Ошентип анан кышы менен ошо айыл болуп каттадык. Ал убакта бир жумада бир жыл болчу эле же 2 болчу эле, ушундай болчу. Колуңан келсе келип тарта берчүсүң да, келип. Ал жерде жеребия деген жок болчу. Канча команда чогулса ошону бири-бирине жеребия карамай ошо менен тарта берчү. Ошентип жазга чейин ошол жакта тарттык. Жана Коктодагы жаңы ачылган эмеде, стадиондо. Андан кийин анан жазында Дордойду күчтөшүп, ошол жерде жакшыраак ойногон балдардын баары тең Дордойго чогулта баштады. Ошо биз айылдан үчөөбүз келдик. Мен, Албан байке, Эмил байке үчөөбүз келдик. Ошо башында ошо Дордойдо эле 97 таласка барганда
жетебиз эле болуп тартчубуз ошол убактарда. Андан кийин негизи командада 10 болчу. Биз атчыбыз менен 10 болчубуз. Ошо андан кийин барып Таласка барып жанакы фестиваль 97-жылы жана 1002 фестиваль болгондо ошол жерден тарттык. Ал жерден көп команда болгон ошол. Ал жерден экинчи болуп калдык. Экинчи болдук. Анан келгенден кийин бу жерде эме болду. Спартакиада. Ошо биринчи Спартакиада ошондо болгон да. Ошо биринчи Спартакиаданы утканбыз биз бу жерден. Спартакиадан кийин көп өтпөй эле ошо спиртке кырсыктап авария болуп калдык. Анан мен бир 2 жыл тарткан жокмун. 2 жылдан кийин кайра келип Дордойго кошулуп тарттым. Ошо авариядан кийин көп жакшы оюн көргөзө албай койдум да мен. Эметкенде. Болбой эле колу сынган антип анан ошо менен Дордойдо жүрдүм мен. Защитник болуп жүрдүм, ортого чыгып калчумун ошо. Бирок мындай ачык айтканда жакшы оюн көргөзө алган жокмун да мурункудай. Ошо Дордойдо жүрдүк. Анан кийин Дордой бир тарап кайра чогулду. Ошо тараган кезде Аракет команда чогултуп калды. Эдил Чокаев деп. Анан а киши чакырып аякка бардык. Аякка барып 1 жыл жалаң эле жаш балдар менен жүрдүм мен, эмелер менен. Ал убакта могу Белек Мукаев, Мирлан, Көкжардан балдар бар болчу. Оштон балдар бар болчу. Ошолор менен Аракетте 1 жыл тарттык. Эми 3-чү, 2-чи болгон жокпуз го дейм. 3-чү, 4-чү болуп жүрдүк. Ал убакта Дордой кайра чогулуп мен барган жокмун Дордойго. Андан кийин Дордой кайра чачырады. Дордой кайра чачырагандан кийин Дордойдун балдарынын баары бизге келди. Эрмек келди, Андрей келди, Улан келди, Жапаров. Урмат Мусаев бар болчу. Ошо менен Аракет күчтүү команда болду. Аракет күчтүү команда болуп жүрдүк. Андан кийин жанагы экинчи революциядан кийинби Аракет да чачырады. Ошонтип Аракет да чачырады. Аракетти да Эдил Чокаев байке аябай жакшы алып жүрдү негизи. Ал киши аябай балдарга карамдуу эме болчу да. Ошол убакта эле жанакы азыркы формада отпойсуңарбы? Азыр мындай кылыш керек, мындай аш керек, балдарды безопасность деп атпайбы? Ошол убакта эле Эдил байке айтчу да. Ушуну деген балдарга мындай жанагындай кандайдыр бир форма ойлоп табыш керек деп. Ошондо эле ошол киши изденип, ойлонуп ушуларды аябай эметкен да. Жана улам бирдемелерди тиктирип келип. Мен эсимде бир эме тигип берген мага. Жана плащ палаткадан эметип, жанагы футбольный щитоктор болот го бутка кийген. Ошону үтүктөтүп, түстөтүп, могу арткана салдырыпчы. Анан эгер ушундай жакса, ал убакта бир Казакстанга эмеге барганбыз. Чымкентке оюнга ошо Аракет болуп барганбыз. Ошондо анан чабат, анан кийин антет миттет деп эле баягы колдору тилинип келип балдар. Андан мурун да бир Дордой болуп турганда Астанага барганбыз. Ошондо баягы казактар эми утулуп баратса эле чырлай бермей бар да. Анан ошондо ошол киши ушундай камчыны сеспегендей кылыш керек балдарга деп жанагынтип эме тиктирип келип анан кийин балдар кийбей койду көбү. Калың экен, анан кийин кыймылдай албайт экенсиң тиги депчи. Анан а киши байкуш жакшы эле айтып жүрдү. Мындай удобный кылып бирдеме кылып тиктириш керек депчи. Анан кийин өзүнүн шартына байланыштуу болду. Ушул Эдил байке да келгенден кийин эле эметип балдарды таратты а киши да. А киши тараткандан кийин кайра Дордой чогулуп калды. Аскар байке кайра чакырды баарын. Кайра чакырып Дордойго бардык. Анан Дордойдон чогулуп антип миткенден кийин
Бизди кайра мени кетирди Дордойдон. Анан мен минип жүргөн жана Марадон деген атта көк ат. Ошондой бир аябай жөтөлүп, ичин кагып, мындай ооруп боюнга албай калганда. Анан Аскар байке бир жерге собрание кылып, ошол атты лечение кылалык десек, ошол атты так экөөнү тең эле эз алдыралы болду. Экөө тең эле эз алсын болду. Аскар байке мен улак тартканда корко берчү. Тижериң сынып кетет, анан кийин эме болосуң. Сен көп тартпай эле кой, кирбей эле кой. Сачта кыл, антмит деп эле менден корко берчү. Операция эмелерден кийин коркот го дейм эмеси. Тартпай эле кой деп эле эмете берчү. Менин ордума балы бөлөк балдарды алып анан кийин мени чыгарды аерден. Аерден чыккандан кийин айылда жүрдүм. Айылда барып мал салы менен айылда жүрдүм. Анан кийин эрмек минген орустун бир балдары бар болчу менде. Ошо эрекини көрөбүз деп бияктан балдар барыптыр. Кубанч байке Имамов. Анда ГАИнин командасы жаңы түптөлүп ушул могу азыр ошол сарайда мен туруп атам азыр. Ошол сарайды жаңы түптөп аттарын ошол жерге алып келип балдар чогултуп атыптыр. Бирөөлөрдөн угуп ошол жакта ат бар дегенде мага келиптир ошол жерден атты көрүп анан кийин сен мага жардам бер команда түптөгөнгө. Ушундай сокулукта деп анан аттап кетет. Аттап кеткенде анан кайра чакыргандан келдик бияка. Бияка келип ушу оштук балдар менен ГАИнин командасы деп баягы өзгөндөн балдар бар экен, Караболжадан балдар бар экен, мурун тартып жүргөн балдар да бар. Анан аттар дагы жакшы болбой баягы торпоктун аттары көпчүлүк басымдуу болуп анан кийин ошо менен ипподромго барып ипподромдон утулдук. Мен да кошулуп баргам. Оюнчу катары. Мен бир 3-4 оюнда мен эле 1-2 жолу салдым го дейм, калганы иши утулуп кеттик. Келгенден кийин Кубанч байке өзүң чогулт команданы деп бердин. Өзүң баягы билген балдарың чогулт, Дордойдон чакырасыңбы, аракеттен чакырасыңбы, иши баягы уят болгондой бир команда чогултчу, мен аттарды мен жардам берем деп анан кийин берден команда чогулттук. Ошол жерден сокулуктун балдарын чогулттук. Сокулуктан 4-5 бала, ушу Сыгатадан бар болчу балдар, Аламединден бар болчу. Иши мурунку тартып жүргөн мен тарткан балдарды чакырып ошолор менен ГАИ менен да жакшы ийгиликтерге жетиштик. Экинчи жолу жүрдүк. Жакшы эмелерге жетиштик. Канча жыл жүрдүңүз? Оюнчу болдуңузбу же машыктыруучунун да милдетин Аерде машыктыруучу, анан кийин капитан команда болчумун ГАИде. Канча жыл ойнодуңуз? Аттарын да өзүм карачумун. ГАИде бир 4 жылбы ушундай жүрүп койдук го дейм. Анан ГАИде жүргөндө эметип кайра Аскар байке кайра Дордойго чакырды. ГАИде жүргөндө. Анан Аскар байкеге биз көп жерден карызбыз да. Анын айтканын эки кыла албайсың эч жок да. Аскар байкен негизи бизге аябай көп жардам берди, а киши баягы доктурда жатканда аябай жардам берди. Доктурдан кийин деле баласындай кылып эле качан болсо эле эмне жетишпейт, эмне деп Аскар байке негизи Аскар байкенин жүрөгү аябай жумшак киши да. Өтө көп жардам берди. Аскар байке айткандан анын сөзүн эки кыла албайсың. Кубанч байкеге айттым, мен Аскар байке чакырып атат, ушундай десем. Мейли мен кармай албайм, барсаң бар деди. Ошо менен Дордойго кеттик кайра. Ушу Дордойго барып кайра капитан команда болдум мен Дордойго. Ошо менен Дордой чачыраганча жүрдүк. Дордой менен бир 2 жыл жүрдүк го дейм бияктан баргандан кийин. Баргандан кийин 2 жыл жүргөндөн кийин эмне себеп болду эч ким билбейт. Аны Аскар байке баарыбызды шаарга Россия кинотеатрына чогултту келгиле деп. Эч ким эчтеке билбей эле бардык. Барсак ушундай стол накрывать этип эметип коюптур.
ошол жерден тамак иштик, анан айтты болду жигиттер тарагыла. Илгеркидей ат сат эчтеңе берилбейт. Ипподромго барбай эле койгула болду. Ошол жерден тараган боюнча кеткиле үйүңөргө. Байке биз эч кандай эчтекенин кереги жок бизге. Сиздин жардам эчтеке, айлык да кереги жок, жем чөп да кереги жок, эчтеке кереги жок. Бизге аттар менен эле сарайды калтырыңыз. Биз дордой болуп ойнойлу. Хотя күчүбүздүн жетишинче жаска чейин ойнойлук десек да. Жок жигиттер, мен ушундай чечтим. Тарагыла деп койду, ошо менен тарадык, анан балдар ар кайсы жака кетти, аттар чачырады. Аттарды кошо берди деп көпчүлүк айтат. Жок, берген жок анысында. Мурунку тараганды 3 жолу, 4 жолу тарадым мурункуларында, берген анда. Анда берчи аттардын баарын тең. Ошол атты эле кайра минип кетебиз да, кайра чогултканда эле кайра келип, кайра Аскар байкеге сатабыз. Ошол эле аттарды. Кайра таратат, кайра минип кетебиз, кайра минип келип Аскар байкеге сатабыз. Өзүңүздөр сатасыз. Ошол эле атты, Аскар байкенин аты. Алып кетебиз деле кайра эле минип келебиз ал аттарды. Ошентип кээ бир аттар 4-5 жол сатылган аттар болду Аскар байкеге. Ал убакта ушундай ойме боло берет экен да. Бирок өзү айтчы, минип кеткиле дейт, анан келгенден ат алабыз дейт, ат тапкыла дейт. Ат тапканда бая эле минип жүргөн атыңда. Мына менин атымда эле минип келесиң болду, акчасын берет. Ошентип Аскар байкенин өзүнүн аттарын өзүнө 3-4 жол сатылган аттар болду. Андан кийин кайсы командаларда ойноп, баягы карьераңыздын аягында кайсы командада ойноп жыйынтыктадыңыз? Дордой тарагандан кийин ошо үйгө келип мал сал менен жүргөндө кайра эле баягы Кубаныч байкелер, Имамов Кубаныч байкелер эмени чогултулатабыз деп калды эмени. Достукту. Бу достук илгери бир Карим деген чыгарган, Ош областынын полный достук деп ошо эки чыгарып, анан кайра жок болуп кеткен. Анан кайра ошону түптөп чыгарабыз дешип, чогултуп атабыз балдарды деп, мен да берден кошушуп, ал убакта ошо Кыяс жок болчу, Манас бар болчу. Манас деле жаш бала болчу ал убакта. Эми атагы мынчалык чыга элек болчу Манастын. Ошо 2015-жылы достук түзүлгөн. Ошол алгач түзгөндө кимдер түздү, курамга кимдер кирди, ошол жөнүндө кененирээк айтып кетсеңиз. Байыш бар болчу, Манас бар болчу. Анан бияктан чүйдөн мен эле болчумун. Бөлөк эч ким жок болчу. Анан кийин улам уже жаңылана баштады да команда. Улам бирөө кетти, улам бирөө келип. Биринчи келгендерден ким келди? Биринчи келгендерден ушу Лазо келди го дейм. Дишан келди биринчи. Дишан келди. Дишан келип Лазоноп келди. Анан Лазо эмелери болуп аттан анан Белек тап келишти. Анан кийин эме келди, Баку келген. Баку Талайбек уулу. Ал, по-моему, Белек көккө чогуу келди окшойчу. Көккө чогуу келип анан ушинтип достук кеметти, күчөдү. Анан кийин уже баягы көтөрүлгөн сайын улам бирөөнү эметип баштады. Тигини тренер кылалы, муну тренер кылалы, Канини чакыралы. Анан Кани кыйын, тиги бу деп анан Кани келе баштады. Биринчи ким келген? Баягы Кабыландын тренери Азиз. Азиз келип аралашып калды. Анан алар келип аралашып калгандан кийин мен кандайдыр өзүмөн өзүм четтеп эле анан кетип калдым аяктан. Ошо менен кеттим, анан кийин командага деле барган жокмун. Ошо менен өзүм тиричилигим өзүм кылып эле ошо жерде. Бирок негизи достуктун курамына мелдештерге катышып ойнодуңуз бир жылда. Ошо биринчи жылы кандай оюндар болгон, кандай жыйынтыктар болгон достукта? Биринчи жылы жыйынтык деле болгон жок да вообще. Достук жаңы чоңулганда аттар дагы слабый болчу аябай. Могу аттардын бирөө да жок болчу ал убакта. Ат аябай слабый болчу. Барып эле утулчубуз чыгып. Барып эле утулуп. Бирок ушу Мыкы байке да кыйын экен ушунун баарына чыдап. Канча жыл чыдады. Жанагынча баланы сүйрөп.
Ошо Мыкы, Алмас деген балдар бар эле, ошолор достукту көпкө сүйрөдү. Көпкө сүйрөгөн баягы бул улак деген аябай акчаны көп талап кылган оюн турбайбы? Мисалы үчүн бир ат эле $10.000 же $15.000, аябай жакшы чыгып кетсе $30.000, $40.000 деле алып атпайбы аттычы. Анан алат келип бирдеме болуп калса, алатты эч ким мисалы үчүн сага кайрып бербейт да болду, ошо менен $30.000 өлдү. Анан жем, чөп. Мурун бир дагы укол, даже бинт колдончу эмеспиз биз. Даже защитник барачу эмес аттардын бутуна башында. Эми азыр защитниги жок, бир ат чуркабайт. Витамини жок, бир ат чуркабайт. Азыр бир оюнга витаминге эле бир $10.000 кетет экен. Бир чоң оюнга, мисалы үчүн жакшы командага ошондой эле дары кетип калат экен азыр. Мен өзүм деле баягы көрүп жүрдүм, ошо сайгандарын деле көрүп жүрдүм. Аябай эле көп кетип калат экен азыр. А мурун капельница деген эмне экенин билчү эмеспиз да. Жана аксаса сууга байлап, анан сальдор сыйпап коюлуп эмне берчү бутунда себеленген жерине эле. Эми азыр аттын баарын тең аябай эле кастарлашып эле. Эми ат деле ошого соответствующий болуп калбодубу. Мурун машина жок, мисалы үчүн биз 30 километр жерге минип барып эле кайра минип кетчүбүз аттарды. Мисалы үчүн Дордойдо тартып жүргөн убакта Сыгаттадан ошо ат минип келчүбүз, Эмилбай экөөбүз. Сыгаттадан эртең менен саат 4-5-те ат минип чыгабыз кыштын күнү. Саат 10го ипподромго келчүбүз. Бул Аккула ипподромго келебиз, 11-де 12-де оюн болчу. Аны 2 оюн ойнойбуз. Анда отбор болчу ушундай. Мисалы үчүн чүйдүн эле командалар менен отбор болчу. Ушул эле Рассвет, Ташбилек, Машбилек дегендер көп командалар болчу анда. Ошол эки жазкы Нооруска чыгыш үчүн отбор кылчу. Ошол отборду жумасына бир жолу болчу. Жумасына бир жолу ошондо 60 километр ат менен келет тияктан. Саатадан. Мен баягы кыскартып келгенде 40 деп койчу, тоопо менен келгенде. Ошондо 2 оюн ойноп, кайра кечинде минип чыгып кетчүбүз ошол аттарды. Чарчат эмес. Чарчабайт. Эртеси күнү кайра Сыгаттан айыл черни улак болчу. Барып ошого салчубуз. Азыркы аттарды полядан лишний бир круг бастырып койсоң, чөп жебей калып атпайбы келипчи. Же суу ичпей калат. Азыр мисалы аттар чарчайт деп убакыт да кыскарбады. Мында 20 мүнөт болсо 15 мүнөт. Ошол эле учурда мындай 2-3 күндө бирден оюн болот. Азыр мисалы үчүн атты жанакы телефон колдонгондой эле колдонуп калбоду, мисалы үчүнчү. Керек убагында эле минет да. А мурун ат деген техника болчу да, каяка барсаң ат. Мисалы үчүн эртеден кечке мал истейсиң. Чыгарып жүрүп малың таппайсың, аны истейсиң. Анан барайын десең эчтеке жок, ат минип барасың. 2 айылдын ортосунда баары ат минип жүрүп. Анан атка тыным жок болчу да. 1-2 күн эз алдырып алайын деп атты ушу жөө жүрүп калсаң да, ушу ат эз алып алсын депчи. Эми ал убакта анча деле көп ат жок. Ашып кетсе бир үйдө бир ат болчу. Ошону эптеп жем берип багасың. Азыркыдай мисалы үчүн казы, чучук байлап деле жал байлаган ат жок болчу. Баягы жайыгыш эле баягы бир эт менен эле каңкыйган боюнча эле уруп эле жүрө берчү. Чарчачы да эмес да ошол аттарчы. Азыр деле ошо мисалы үчүн азыр ат минилбейт, эмнеге эметпейт. Минилбейт, бага эле берет болду. Анан кийин оюн дегенде ошо балдарды чакырып, сбор кылып, анан тамагын жасап берип, анан кийин эптеп бир кругка ошо аны бастырганы бастырат, бастырбаганы сен жетелеп кой деп келбей коет атпайбы. Анан ошол аттар кантип эметсиң азыр. Мисалы үчүн илгери төрлөргө чыкчубуз ошол аттар менен. Азыркы моа бир да төрдү эмне көрбөйт да бул. Даже мындай өрдү көрбөйт бул аттарчы. Только ипподромдун кругунда басышат. Жаман жерди баспайт. Анан ошон үчүн буту кетет, колу кетет, жер тааныбайт. Эптеп оозун каккылап койдуруп үйрөтүп ал эле болду. Эми ошондон эле деп ойлойм мен, азыркы аттар минилбейт, дыхания жок. Жакшыраак тай чыкса алып клеткага 3 жашына чейин багат. 3 жашына чейин баспаган тай анан качан басмак эле, аны ашып кетсе биртике бастырып анан улакка салышат. Мурун деген сапкостун жылкысы менен кетет, жайлоодо жүрөт. Кулун кезинен жайлоодо жүрөт. Азыр мисалы үчүн жакшыраак кулунду жайлоого да кое бербейт да.
Мисалы үчүн кахармандан бар 100 миңге бээ качырсаң, кулун алып келип жайлап кое бербейт да эч ким. Клеткага кабат да. Ат деп калдык, мына ошо карьераңызда көп эле ат минсеңиз керек, ошо өзүңүзгө жаккан аттарыңыз. Башында Марадонадан баштасаңыз, Эң башында эң биринчи оюнда кайсыл атты миндиңиз? Ошол Ыскатадан келип ойноп жүргөндө. Сыгатадан келип ойноп жүргөндө ошол биздин айылдын ал убакта бригадир деп койчу. Бригадирлер ат минчү ал убакта. Ошо биздин айылдын Чөбөк деген байкебиз бар, бригадир болуп иштечү. Ошонун бир 87-жылкы эме аты бар болчу. Карагер ат болчу. Ошол аябай катуу ойногот болчу. Ошону менен Марадона болгом да мен. Ошол эки тим эле компьютер болчу. Ал убакыттын компьютери ошол болчу да. 100 менен кетип турат, биякта карап кайра 100 менен кетип калчу ушундай. Ушундай ат болчу да, аябай ойногот болчу. Ошо андан кийин эле жана Марадонду миндим. Марадон деле ошо Сыгатадан чыккан ат болчу. Ал 90-жылкы ат болчу Марадон. Ошол экилер сапкостун аттары бар болчу. 1287, 1290 деген биздин катар номер сапкостук 12 экен да. Сыгата сапкосунун 12 экен, ошонун сапкостун аттарын тамгалап, ошолор сапкостон калган аттар да, ошо акыркы аттар ошолор экен. Ошол тиги Карагер аттан да ошо көк ат күчтүү чыгып кетти окшойт кийин ошо Марадон деген. Ал бири-бирге да аябай катуу жатчы. Аны эми ал убакта үйрөткөн деле жокпуз, просто баягы 97-жылы мен Батыр Агенкейчи билем же эмне иши бири-бирге чыкса эле мени чык дей беришчи. Ал убакта эң кичүүрүсү мен болчумун. Чык деп эле мени чыгара беришчи, анан ошондо бири-бирге чыгып атып анан кийин чыкканда акырын минтип ыктап жатып атып анан кийин вообще эле тырышып жатып калбадым. Жана түрчүккөн ат менен түрчүк. Ошентип көнөт экен ат деле ошо сала берсе эле. Ошондон көнүп кетти. Эми ошол мына аттын кайман аты Марадона. Ким койду эле, кандайча Марадона болуп калды? Мен Марадона деген бул легендарлуу футболчу экенин билебиз да. Ал Марадона деп негизи Аскар Салымбеков эң жанакы 97-жылы башталганда жана Карагер ат менен ойноп жүргөндө ошо мага койгон Марадона деп. Анан кийин мен жана авария болуп эметип калгандан кийин атты башында ошо Эрмек ошо менин ордума келип кошулду да. Иним. Дордойго ошол келип кошулду. Ал убакта баягы балалык кылды көп. Баал ортого чыгат эми баягы жаңы келип атат, анан жашыраак болуп Эрмек көп оюн көргөзө албайт аны мени. Анан Андрей минди, Гена минди. Анан бул кайсы ат десе бул Марадонун аты деп жүрүп анан кийин ошентип отуруп эле атка өтүп кетти да ошо Марадона деген ат. Анан кийин кайра келгенде мен ушу 2 жыл тартпай кайра келсем ат таласка сатылып кетиптир. Чаткал деген кишиге. Анан бу жерде жана Кубанч Изабаев экөөбүз барып, Мурат деген байкебиз бар болчу, Азарматов. Таанисиң болуш керек Азарматов Мурат байкени. Дордойдун тренери болуп жүрдү, кийин Көкбөрдө көп салым кошду ал киши да. Ошол бияктан Дордойдон жиберип ат тап келгиле деп. Үчөөбүз барып анан ошол эки орус менен ошо көк атты кайра сатып келгенбиз. Кайра сатып келип анан кийин келгенден кийин деле аябай жакшы оюн көргөзүп жүрдү көк ат. Өзгөчөлүктөр эмнеде эле? Мүнөздөмө берип кетсеңиз. Көк ат ойноок болчу, ургуч болчу, койгонуна катуу койчу, бири-бирге жатчу, чуркачу, любой жагынан универсал ат болчу. Эмне кааласаң ошону кылчу алат. Казанга барып токточу. Эми азыр билбейм, ал убакта бүт эле бир колдоп минтип салчу бир колду скин менен. Ал убакта Казанга барып секирип мындай деле андай финттер жок болчу. Баары эле мындай бир колдоп салчу. Анан кийин жана булит чыкты, чаап барат ыргытмай. Ошо көк ат ошентип жүрүп кийин оорукчан болуп калды байкушада. Адан башка дагы карьераңызда кайсыл аттарды билдиңиз, кайсыңыз эсте калды? Андан кийин Кличко деген ат биндим. Ал өзүбүздүн ошо Сыгатадан чыккан ат болчу да. Ада жакшы ат болчу, аны жалаң эле защитага минип жүрдүм. Жакшы ат болчу.
Аны ким койгон атын өзүңүз койдуңузбу? Жок, аны Боксер Кличконун атынан коюлган. жок, ал ошо Тартаев жаман узун тартыйган ат болчу. Аны айылда бирдеме деп айтып койсо эле ошо менен айтылып калат эмеспи. Мен жаңы аны конан кезинде сатып алып үйдөн жетелеп чыксам, Ырысбек деген кошуна абыбыз бар, Эрмектин классташы. Эми байке мунун Кличкого деп коет, ошондо Кличко бир боксташып аткан. Ошондо боксташып аябай катуу чыгып атканда, мунун Кличконун өзү го буту колу жаман узун экен деп, ошо менен эле анан кийин Кличко эле ошо менен Кличко болуп калып. Баягы Кличко турбай деп эле мындай тандап деле эч ким койгон эмес, бирөө ушинтип айметип койсо эле ушинтип ат калып калат го. Мисалы үчүн мени деле кичинекейимде Таку деп коюп, ошо менен эле калып калбадым, Таку болуп элечи. Азыр табылды десең көп киши тааныбайт мени. Эми мына артка кайрылып келсек, ошол кичинекей кезде, балалык кезде сизде мүмкүнчүлүк болсо, кайра эле ушул улакчы кесип десек болот, ошол улакчы кесипти тандайт белеңизче башка жолду тандамаксызбы? Ал эми билбейм, азыркы заман менен эметкенде может ат чапмакмын деп ойлойм да. Күлүк чапмакмын. Улактанда баягы күлүктүкү жакшы болуп атпайбы азыр? Азыр көп эле ат чапкан балдар мисалы үчүн күлүк чаап кетти. Мына жолдош Осмоналиев, ал ошо биз менен жолдош бала дос, бир командада көп тарттык. Мына азыр ат чаап атат, жакшы результатка жетишип атат. Эми мындай ойлосоң, улак эле тартмакпыз го дейм, болбой элечи. Эми баягы эми өлбөйт экен да көөдөн дегенчи. Дагы эле улак көрсөң, баягы бирөө менен түртүп алып кирип кетти деп эле көрүп атсаң деле жөнөтө тура албайсың да. Ат жатып атса мынтип жаныңдан түртө бересиң. Ушу улак эле кайра бармакпыз го дейм. Ошону кесипке карьераңыз жыйынтыкталгандан кийин, андан кийин машыктыруучу болдуңузбу? Буга чейин мына Легендалар лигасы деп 40 жаштагылар арасында дагы мелдештер болуп турган. Ошол жакка катыштыңызбы? Мындан учурда улак ойнойсузбу? 40 жашка деле мындай официальный чоң оюндарга катышкан жокмун. Жанагы той улактар болуп калат го 40 жашта неметип, ошондой анча-мынча той улактарга эгер барып калсам, ошолорду кошулуп тартып аттым балдарга. Анан азыр эми баягы профессиональный ойнобойбуз да. Баягы кыдырып илгеркидей. Мурун жана түтүн чыккан жерден дегендей, булак чыккан жерден калчу эмеспиз да. Каякты улак карап алып таап эмне кетчүбүз да кыдырып эле. Азыр андай эмес, эми ушу тегеректе болсо барабыз. Ушу айылда бар улак, ушу селекция деген айылда деле улак болот. Ошол жерде бөлүшүп алып, ошол жер менен тартып коебуз. Анан кээде эки жакка чыкканда балдар жетишпей калса, ушу селекциянын балдарына жардам берип тартабыз биртке. Анан мурункудай деле тартпай калдык азыр. Мына учурда атка кызыгуу дагы деле бар да, анан Эми атка кызыгуу, сайыпкерлик кыласызбы? атка кызыгуу деген бул өлбөйт го дейм. Бул өзүң менен кошо кет десе, атты жок жашоо элестете албайсың го азыр. Мисалы үчүн мен үйдө ат жок болсо короого вообще барбайм. Кой эмне болот, мен карабайм анан. Келинчегим, бала бакырам өзүлөрү карайт, мындай ат жок болсо барбайм мен. Только ошо аттар менен эле да. Азыр деле ошо ат менен эле. Азыр ошондой ушу кунан эмелер бар. Бир чоң ат бар, ошолорду өсүп эрмектеп минебиз. Атайын мына ошо көк бүйрө оюнуна, тайгазан оюнга же жер улакка деп даярдап, Ошо азыр учурлар болгонбу буга чейин? болгон. Сыр болбосо канча сомго саттыңыз эле, анан өзүңүз кантип ошо тайгазанга же жер улакка кантип үйрөтөсүз негизи? Эми биздики баягы мингенден баштап эле тарбиялап баштайсың да. Мингенден баштап эле уже басыгы жакпай, тоосун кагасың, кантесиң мынтесиң. Ушу минген күндөн баштап эле мисалы үчүн базардан алсаң деле минип алып уже бөлөкчө багып баштайсың, бөлөкчө үйрөтүп баштайсың. Ошентип анан үйрөнсө үйрөнүп кетет, үйрөнбөсө үйрөнбөй калат дегендей. Негизи
Ушу базардан эле алып мынан мындай жакшы чыккан аттар көп эле болду, 3-4 андан да ашып кетти го. Чоң оюндарга чыккандар болду же жер убакта мына жыйынтык көрсөткөн аттар болду. Меники көбү казакка кетти, бир 3-4 атым казакка кетти. Ошо жанакы Марадонада кийин казакка кеткен. Ошо бир казак чал, дагы эле чалат ат барбы деп. Ошо эки казактар кел, ошолор келип алып кетет, битке баасы келишсе. Алар менен кандай байланыш түзүлүп калган, алар каяктан билет ошо аттар жакшы экендигин? Ал илгери жанакы көк ат ооруп үйдө туруп калган убакта ушул балдар аркылуу Кубаныч деген анда Барпиев Нурлан дегендер ошол жака Казакстанга урлак тартып келип турушчу. Анан ошолор ээрчитип келет, ошо казак чал болчу. Азыр чал болду эми, ал киши картайып калды. Дербис деген. Ошол кишини ээрчитип келип анан кийин ошол эки эми ат монтип бичин кагып турат. Февраль болчу. Анан айттым, алсаңыз алыңыз. Анан бул жети өлөбү. Эмне болот эми, ат действительно температура болуп бичин уруп турат. Ал убакта азыркыдай доктор жок, дары да жок. Ушундай эле пенсилин экен билгенибиз сайганыбыз. Болбой койду, канча докторго көргөзсөм болбой. Анан кийин ошол эки келгенде мен өзүм ал ат сата турган эле ой жок болчу, эми өлсө өз колуман өлөт деп баягы сойгонго кол барбайт. Үйдө тургандан келиптир. Ошол эки киши алып кеткен. Алып кетип анан кийин күзүндө эле кайра алып келишпеди. Күзүндө алып келип анан кийин могу ипподромдон ошол аттын күчү менен утуп кетишти да. Чемпионатты жип утуп кетишкен ошондо. Ушул атта аябай өкүнүп калдык да кийин саткандан кийин. Демек ошол сатылып бияка келип кайра чемпион болгондо мына көрөрмандардан сизге сын айтылды беле? Жа. Эми айтса айткандыр мындай. Бирок мага бирөө мындай чыгып айткан жок да. Себептен ал ат 1 жылдан ашык ордуда. Кыргызстандан алам деген киши болгон жок да. Мисалы үчүн мен көрүнгөнгө эле барып айтып аттым, колуңан келет. Күлүк чапкандарга айттым, дарылатчы. Эч ким эметпей болгон аны. Кийин кызыгып ошол мына казактардан сурадыңызбы? Кантип дарылап алыптыр, кантип кайра ушундай деңгээлге жетти? Сурадым. Бир сыган кемпирге алып барып байлап бергенбиз дейт. Анан качан көрсөң эле жана көк талга байлап койчу дейт. Жана көк тал бар го мындай. Ошол талды эле тегеретип байлай берчү дейт. Анан эмне дары сайды, эмне кылды, биз деле билбейбиз дейт. Анан мындай өпкөзү какканы кетиптир да, бирок кийин дагы эле какчы. Бул оюнга келгенден кийин кайра мен бардым Казакстанга, мени чакырышып бир оюнга. Ошо барып ойнодум, мен ошол ат менен ойнодум. Ошондо байкуш 1-2 ат менен түрчүшкөндө ал кетип калат экен да, бир катуу түрчүп койсо эле болду. Ал кетип калат, бери жака чыгып, өпкөзүн кагып турат. Ошо аяка деле 1 жылга чыдаган жок ошо. Бир оюндан кийин барды, мен бир миндим, андан кийин өлүп калыптыр. Сарайдын ичинде бош жүрүп өлүп калды дейт. Эмне менен дарылаганын өзлөрү деле билбейт экен алар. Мына күлүк чапкан кызыгам деп калдыңыз. Азыр деле мисалы кеч эмес. Азыр деле ошого алдыда пландар барбы? Бар буюрса. Атайын ошого ат чабыштарга чыга турган аттарды издеп, кунандарды издеп даярдап жатасызбы? Ошо аракет кылып атабыз азыр. Бир жакшы байтал бар, ошону бир жакшы айгырдан качырып. Ошол Туза деген чоң эмени сатып алышка кудурет жетпейт азыр. Чоң күлүктөрдүн жана чоң айгырлардын эмелеринин баалары күчтүү ал. Чуркап жүргөндүн тукуму да күчтүү азыр. Андан көрө ушу жолдошко окшогон достор бар, ошолордон эле айгырларына чуркап жүргөн айгырларына качырып, ошолордон эле бир байтал алып эмет чабабыз деген ой бар, Кудай буйрса. Көкбөрүнүн аттары 25-30 миң доллар деп айтып жатпайсызбы? Анан ат чабыштагы ошол эле күлүктөрдүн баалары кандай? Күлүктүкү деле ошондой, чуркаган аттыкы, результат берип турган аттыкы жакшы эле, алардыкы деле.
результат берип тургандын балдары, тукуму алардыкы жакшы эле болот. Андан да үй бүлөңүз тууралуу айтсаңыз, мисалы ошол иниңиз дагы кийин кесипкөй улакчы болду. Анын ошо улакчы болгондо сиздин таасириңиз барбы? Сизди көрүп ошо улакчы болдубу? Ал илгери баарыбызда деле канда бар го дейм. Ал биз кичинекейибизде эле жана эшек таймен булак көп тартчубуз. Айла деле бир булак тартпай калган күнүбүз жок болчу. Мисалы үчүн школдон келип жана тай минебиз. Анан эшек булак. Ал деле кичинекейинен эле тартты. Ат чапты ада кичинекейинен. Ал деле ушул 6 жашынан ат чапкандардан ушу Эрмек менен эле Сейитбек болуш керек. Сейитбекти да 6 жашында атты биз Андрей экөөбүз чаптырганбыз, атасы экөөбүз. Ошо булар эми баягы Сейитбек да кичинекейинен Сейитбек аттын үстүнөн деле туулду деп койсо болот болуш керек. Ошо 6 жашында Сейитбек ат чабарда ошо Андрей экөөбүз барып Сокур деген ат менин агамдын аты болчу. Ошону таласка алып барып чабабыз да анан бала таппай ошо үйүнүн жанына барып туруп ошо атын алып кетмекпиз Андрейдин ипподромго. Күтүп атсак жанагы шөкөлө деп коет го. Стрельник мек тоосун бийик тоо да. Ошол жерде ат учуп жүрөт. Деги жака тим эле учуп жүрөт. Уйгуп жүрөт. Үстүндөгү бала бир көрүнбөйт. Анан түшүп келгенде карасак Сейитбек экен, жайдак. Ошол атты кара тер кылып болбой калыптыр. Айтма Андрей чабатмы? Алда беттен ушунчалык чабып атат дейм, түш жерден эми жөн эле аттын үстүнөн жүрө бергенде чабат дейм. Анда 5-6 жашта эле. 6 жаш болчу ошондо Сейитбек. 6га чыгат деп аткан ошондо. Чабабы деп Андрей күлөт ушуңа чапсын деп. Чабат дейм. Кеттик деп анан келип анан кийин ылдый жакка алып келип анан Сейитбекке бир сыйра кийим алып берип ошо менен анан таласка алып кетти. Ошондо чаап. Ошондон экинчи болуп калды. Андан кийин Соңкөлдөн барып биринчи болду. Бир айдан кийин эле биринчи болду. Андан кийин ошол атты Сейитбек бир 5-6 жолу чапты. Постоянно биринчи чыгып жүрдү. Сейитбектин тушоосунда ошол Сокур кескен да. Ат чабыштан. Демек сиз буга чейин ошол ат чабыштарга кызыгып, атты жарыштарга Ал ат агам аты болчу. Агам ошо биз ошо кантка барсак алып барып дайындай бергиле, мен азыр шартым жок болуп атат деп. Ал негизи күлүк кылам деп сатып алган ал. Ошо агамды ат чабат. Анан ошол эмесине байланыштуу болуп ал киши суутпай калып атты. Анан алып кеткиле деп анан биз Андрей экөөбүз алып келип анан ипподромдон суутканбыз ал атты. Ошо ипподромдо бир 2 ай таптап, жана Керим майкелерге көргөзүп, билбеген ошолордон сурап, Керим, улаандардан сурап, анан ошол атты колдон келишинче таптап анан таласка алып барып чаап, анан Соңкөлгө алып барып чаап ошондо чуркаган ошол ат жакшы. Демек тажрыйбаңыз бар турбайбы буга чейин? Алда дагы ийгиликтерди каалайбыз, бир ат чабыштардан дагы жакшы жыйынтыктарды көрсөтөбүз деген ойдомун. Анан эми учурдагы көк бөрүгө кандай көз караштасыз? Кандай өнүгүп жатат? Туура жакка бара жатабы? Мына улам эрежелер өзгөрүп жатат. Убакыт жагынан ат турдурмайды, жокко чыгарды. Азыркы көк бөрүнүн деңгээлине кандай баа бересиз? Кандай жакка өнүгүп жатат деп ойлойсуз? Эми азыр убакытты бекер кыскартышты да. Убакыт эми баягы илгертен келаткан ошончо аттын баары эчтеке болбой эле келаткан да өмүр бою элечи. Анча 30 жылдан бери эле 20 мүнөттөн тартып келат, эми азыр 15 мүнөткө да кыскартканын билбейм мен. Анан могу негизи эреже туура эле болду бир четичи. Просто мурун деле эрежелер жакшы эле болчу. Анан жана көбү колдонбой, көбү укпай эле эметип атпайбы? Мисалы үчүн ошо деки мурунку эрежелерди деле жакшы колдонуп, мисалы үчүн жана черес жүр катуу койгон баланы. Мисалы үчүн 1 жылга ушундайга чыгарып элечи. Эми казыркыдай болуп, жөөлөшмөйлүү оюн болуп калса, анда кызыгы жок болуп калат го дейм. Ушу булактын кайфы ошо болуп атпайбы? Кээли ыргыт уруп. Анан эң дегенде эми баягы мурун деле койчу, бирок эми мурунку балдардын кандайдыр бир эмеси бар беле билбейм. Адамды кое албайлын депчи. Эңкейип атпаймынбы деп мындай. Тур эңип атып урулуп калсаң да тура калып милдет кылчысың да. Эмне урасың мен эңип атсам депчи.
Yani тибил уялып кечирип кой болду да анан. Мындай уже эңип аткан баланы да көрчү эмес да, азыркылардын боору таш болуп калды, эмне болуп калды эши. Именно кишини уруп атышпайбы. Ошо кишини урдурмай эле жок кылып эле мына аябай эле жесткий болуп кетти деп ойлоп атамын. Казыр кулакчы. Эгер мындай болсо барып кызыгы деле жок болуп калат болуш керек. Эмне чаап барып жөйлөшүп мынтип эле. Жанагындай бул оюн эми ошонусу менен зрелищный болот деп ойлойм да менчи. Дагы кантип кызыктырсак болот, дагы кантип өнүктүрсө болот, кандай жаңы нерселерди киргизиш керек, кандай өзгөртүүлөр керек? Өзгөртүүлөр эми мисалы үчүн Тайгазанды казактар алып салды. Мисалы үчүн ошол эле улак болуп атпайбы? Ошол эле улак просто жерге чыдамай эле. Казактардан сурасаң деле айтат да, биздики деле мисалы үчүн кичинекей балдардыкындай болуп калды депчи. Бирок алар тартып атышат эми. Бизден эми мурункуга караганда аябай эле өзгөрбөдүбү азыр. Мисалы үчүн Тайгазандар жумшак. Мурун билесиңби? Мындай бери жагынан шоп кот, бир оюндан кийин, бир айынан кийин зымдар чыгып кетет. Кээ бир шестеркалар момундай болуп бери карап турат. Аны бар үстүнө таш баш бастырып же бир ичмек коюп коебуз. Бирөөбүз сайылып калбай эле депчи. Ошо биз ошондон деле Тайгазанга жыгылчу эмес болуш керек. Зымпын бирдеме неметип эле. Эми азыр эми билбейм эми кандай кылып эметсе болот. Бирок эми өтө деле черес чур эле эме кылып салган болбойт го деп ойлойм да менчи. Жанагынтип кыздардыкындай кылыпчы. Мисалы үчүн эми ошондой правила менен азыр мына Сокулукта 5-6 кыз бар экен, улак тартып атышат уже. Өздөрүнчө шерине кылып уже кыз улак чыгып атат азыр мындай мисалы үчүн. Буга кандай көз караштар? Иә. Кыздардын ойногонуна кандай көз караштар? Меники терс эле. Кыз болгондон кийин мындай нежный болуп эле. Эми минсе ат минсейин баягы өзүнө эметип. Анан кийин улак тартып кеткени уят го, кызкы башы менен. Элестет келин алсаң, келиниң улакка кетип калып балаң өкүн чай ичип отурсаң. Негизи ошол кездеги улактар да өтө кызыктуу болгон деп айтып калат. Тилекке каршы эми азыркыдай мына Instagram башка социалдык тармактарда мындай видеолор жүктөлүп, элдерге таанылган эмес да. Бирок ошол көкбүйүр болгон жерде мындай сиздерде мындай жылдызы жанган улакчылар болчу эле убагында, мисалы азыркыдай Манас Өмүрбек деп мындай күйөрмандар көп болгон. Кимдер ошо мисалы 90-чы жылдын аягы, 2000 жылдын башында кимдер ошо көкбүйүрдөгү жылдыздар кимдер эле? Ал убактардан эң жакшы чыккандардан Барпиев Нурлан чыкты таластан. Кубанч Изабаев чыкты. Ушундай мындай дүркүрөп бир командадан сүйрөп чыккан балдардан. Муха чыкты Рассветтен. Ташбилектен Аяс бар болчу. Бөрлүдөн жана Мика, Эмил дегендер бар болчу. Эмил Байкуш раматтылык кайтыш болуп калды. Красноярскадан Жолдош бар болчу. Сары деген бала бар болчу, дагы эле бар. Көп командалардан жакшы мындай эметип чыккан балдардан. Ал убакта деле мисалы үчүн азыркыдай эле да, мисалы үчүн бир таласты Өмүрбек сүйрөп атат. Мисалы үчүн Нуржан экөө, мисалы үчүн Рассветти Муха сүйрөчү. Таласты Барпиев жанакы алган голдорду, улактарды Барпиевке берип, Барпиев пул салып кетти, ошентип баягы илгертен эле баягы колу келген баланы алдыга эметкен эме да, оюнда болчу. Ошо. Ошол кезде улакчылардын каймана аттары дагы мындай өзгөчө болчу, мына Таш чайнагар, Горела, ошолор кантип коюлчу? Мисалы ошол Сейитбектин атасынын аты деле Анарбек болсо Андрей деп таанылган. Ошолордун сырларын билесизби? Аларды эң жаңы башталганда эле буларды жанагы Орозбаев Кенжебек деген бар эмеде, Көкжарда. Аны эме Болот Шамшиев өзү койгон аларды. Таш чайнар деп. Ушу жанакы өзүнүн киносуна байланыштырып, ушу Андрейди ошентип койгон, тигини Барскан деп койгон.
ушинтип эле кое берчү кличкалар. Бөлөк кемелерге деле койбосо керек ушу кийин анан кийин мен биртике ойноп жакшыраак оюн көргөзгөндө бир оюнда бир ушул Караград менен бир 7-8 гол салып жиберип, анан ошондо бир жер баткак, анан ат ойнок ушундай бир зрелищный оюн болсо керек. Анан кийин мени Марадона деп Салымбек өзү койгон, Аскарбеке. Ошо анан кийин Дордойдо деле ушу кличкасы бар, ушу үчөөбүз эле окшойбуз. Ушу Андрей, Гена, анан мен. Анан Изабаев Кубанычты чагылган деп ушу эме койгон болуш керек. Темир дүйшөк кийип койду эле же болот чамчыйып койду эле ушул койгон чагылган деп. Ылдамдыгы жакшы. Не, чарт ленип кетчү го дейм ушу. Кубанычта катенкейчи болгондо. Мына азыркы учурда мына көкбүйүр оюнун көп көрөсүзбү, сыналык аркылуу же жанына барып көрөсүзбү? Анан негизи оюндун кызыктуулугу канчалык? Мурдагыдай кызыктуу, сизге жагабы учурда оюндар? Эми күчтүү команда, азыр командалар күчтүү эле, азыр баарыныкы эле кызык болуп калды. Мисалы үчүн команданын баары күчтөнүп эле, хотя бы бир 2-3 баласы жакшы тартып атат да, любой команданын. Азыр аябай өнүгүп атат. Улак негизи могу жерлерде аябай өнүгүп атат да азырчы. Мисалы үчүн жаштар өтө көп чыгып атат азыр. Азыр молодцы баары тең. Ошо азыркы жаш улакчыларга кандай кеңеш берет элеңиз? Азыркы жаш улакчыларга кандай эми кара мүртөс болбой, мындай оюнду сыйлап, сопернигин сыйлап, мисалы үчүн баягы атын эле күчүнө эмете бербей, өзү да биртике адамгерчиликтүү болуп, анан кээ бирөө барга мисалы үчүн чаап келип ыргыта коюп, анан кийин дагы кечирим сурап койбой, ушуну көрмөксүң деп тет жакка туруп алып сөгүм сагын арбастырыпчы. Андай болбой, мисалы үчүн эми чаап келип уруп атсаң, эми токтото албай, эми атайын урсаң деле адамгерчиликке кайрылып токтоп, ден соолугун сурабай, кечирип койчу эми тарттырбай кетти деп. Ал илгертен эле ошондой келип уруп кеткенден, илгертен эле биз деле келип чаап келип уруп кетсек, эми бурулбай калдай кой, досум кечирип койчу деп барып кучактап кой, болду. Эй, шашпа сени деген боюнча калат да, ал да сени ошентип кетет. Келип досум кечирип кой деп коет. Эми бирок мындай кек сактамай деген жок да азыр эми. Азыр бирөө уруп кетсе, азыр жаш балдар бар мисалы үчүн. Тет жакка барып бирөөнүн койгу чатын сурап келип алып анан кечки ошону аңдыйт да, бир же улак эмне болсо ошо болсун. Мен аны коюп өлтүрчүмүн деп. Ошондой болуп атпайбы азыр эми? Андай бул оюн дегенди эңиш керек, тартыш керек, басыш керек, салыш керек. Азыр да защитник деген профессия чыгып алыптыр. Эңбейсиң десең мен защитникмин дейт. Улакчы болгондон кийин тарт да эң да, защитник деген жок да улакчы. Любой защитник эңет, базат. Мындан жанакы Таластын эмеси чыгат мага. Эрлан Төлөбеков деген бала. Мощный бала да ошолчу. Адин деңет, жерди деңет, защитанда кырат, жулат. Анан өлө грамотный ойнойт да. Эле бүт поляны көрүп ойнойт. Ушул Сейитбектин атасы Андрей да ушундай болчу. Ыгы келген жерден эңип кетет, топтон да эңип кетет, анан кийин защитада кылат. Жармашканда да катуу жармашат улакка. Поляны көрүп ойногон балдар. Азыр аста поляны карап ойногон балдар. Жөн эле далактай беришет. Тигилерди карап турсаң, расчет бар уже. Бул биякта турса тиг ат каягы менен келерин уже окуп коет да, ушунун алдынан чыгат. Ошондой улак деле ошо математикада мисалы үчүн бүт деле баягы өзүң башың иштетип ойносоң, улак деле мисалы үчүн бир эле аттын көтүнөн кууп жүрө бербей, алатты билесиң да кандайынан барып кайрылат, каягынан кийизи болот. Демек улакта физикага караганда акыл көбүрөөк маанилүү деп ойлойсуз? Баш көп керек. Физикада керек. Эми башың эле иштеп эле анан барып сала албай тура берсең эмне керек эмне? Физикада керек. Бирок эми жанагы көпчүлүгү башкабитий балдар жакшы ойнойт да. Жана ат ойнотуп, жөндөн эле барып казанга сайылып, тебеленип тура бербей алын кетирипчи. Ыгы менен ойногон балдар жагат да мага. Күч колдонбой ыгы менен. Ошо Өмүрбек да ошо ыгы менен ойнойт экен.
мына иниңиз Эрмек байке, ал машыктыруучу болуп, сайыпкер болуп жүрөт. Сары Өзөндө машыктыруучу болду. Анан сиз да мына уксаңыз, мына өтө жакшы кеңештерди айттыңыз. Сиз да ушул кеңештерди айтып, бир команданы машыктырсам деген ойлор барбы? Негизинен кээ бир командалардан сунуштар болгонбу? Жок, мага Келиңиз, көп эле машыктыруучу болду. болуңуз деген. Көп эле болду машыктыруучу. Каалоо жокпу же? Убакыт жокпу? Жок, убакыт эле азыр эми бир командага машыктыруучу болуп, хотя бы 2 ай жөн эле жүрүш керек да, үйдөн безип, баарын тыштап. Анан машыктыруучу эле болуп, балдарын эле карап отура бербейсиң да. Кечинде балдар кеткенде эми аттарына барасың. Анан тиги ат аксайт, бул ат аксайт, анан кийин тигинин аты келишпей калат, анан тиги ат сурап барасың. Ушинтип эле жөн эле бир 2 ай жөн эле өтүп кетет да. Анан эми билбейм, мен өзүм машыктыруучулукка көп деле кызыккан жокмун. Боорасы көбүрөөк да машыктыруучунун. Эми мына блиц суроолорго келсек, Көкбөрү тарыхындагы эң күчтүү 3 ылакчы деп кимди эсептейсиз? Мурункуларданбы? Мурункулардан. Жеке өзүңүзгө кимдин оюну жакшы эле? Мурунку улаганчылардан Эмил Бекбердинов жакшы тартты убагында. Анан мен өзүм Эмил байкем катуу тартты. Бокошов. Эмил байке да аябай күчтүү тартты. Анан ким? Жолдош жакшы тартты. Жолдош да көп команданы сүйрөдү, Бөрүлүнү сүйрөдү, Токмокту сүйрөдү. Кийин Дордойго келип аяктан да жакшы оюн көргөздү. Жолдош жакшы тартты. Учурдагы улакчылардын ичинен топ 3 кимиси күчтүү? Кимдин оюну жагат? Меники Дастандыкы жагат азыр. Ошол эки мындай жакшы техничный бала экен да аябай. Анан Өмүрбек, Кубантай. Рустам бар. Рустам эми байкушал Рустам ушу бизден бир тикеле кечирээк тартып болуш керек Рустам. Чогуу ойноп калдыңызбы же каршы ойноп калган ушул? Жок, кийин ойноп калдык. Мындай жаш кезинде жүрдү булар деле көп эле менен. Бүшсө профессиональный ойноп калган убактарда ушу Тимохалар жаңы тартып баштаган балдар болчулар. Ушу бир 2002-2000 ушундай ойноп жүргөндө уже Тимохалар жаңы чыгып жүргөн аттар болчу. Көкбөрү тарыхындагы эң мыкты 3 ат. Азыркы эмес, мурунку аттардын ичинен эң мыктысы кимдер болду? 3 ат. Амадор болчу. Орус. Анан Таласта жанакы эме деп Бакыт Бешкемпиров деген минчи доллар деген кашкат бар болчу. Ошол жакшы ат болчу. Мына учурдагы аттардан кимдин оюну жагып жатат? Көп эле оюндарды көрсөңүз керек. Кайсы аттар купуңузга толуп жатат? Азыркы оюнда Рокки аябай жакшы ат экен, Өмүрбек минген. Анан жанакы эменин аты да жакшы ат. Ошо кимдики? Дастандыкы. Фаворит. Ошол эки да жанагындай. Ошондой аттар өтө опасный аттар да. Жанагынтип тарс көчүгүн салып туруп атпайбы? Ошондой аттар көп ат таксатат да, жанагындай урган аттардычы. Ушул көп аттын жүрөгүн ушулар алып коет. Жана момундай келатканда секирип чыгып уруп алам деп атпайбы? Ушу жан башын тоскондо даласынан көп аксайт ушул аттарчы. Ушул ат ушундай тургандан кийин жана урган ат эки чыккандан кийин чыкпай калат ушул атка. Үчүнчү ат. Анан жанагы эменики жактымы? Аскаттын аты. Жаңы Гудрон дегенби? Гудрон дейби. Жакшы ат экен. Ойногон ат экен да, Аскаттын өзүнө ылайыктуу ат экен. Ошо Аскатка окшогон балдарга ошондой аттар керек да. Белгилүү франциялык жазуучу Марсель Прус өзүнүн суроолорунан анкета түзгөн. Мына ошол анкетадагы кээ бир суроолорду берип көрөйүн. Өзүңүзгө кайсыл сапатыңыз жагат? Ак көңүлмүн го дейм. Жакпаган сапатыңыз?
ишенчекмин аябай. Кичинекей бала айтса деле ишенип кете берем. Эркек кишинин кайсыл сапатын баалайсыз? Эркек киши айтканын кылган, сөзүнө турган, ишине так, ушундай кишилер. Аял кишинин кайсы сапатын баалайсыз? Аял киши адамгерчиликтүү, оокат беришине тың, бала чакасын жакшы таза кармаган аялды. Өзүңүздү кайсыл учурда бактылуумун деп эсептейсиз? Мен азыр бактылуу элемин го. Бош убакытта эмне кылган жагат? Мисалы, улактан башка? Эми азыр мындай ачык айтканда бош убакыт болсо эле биртике 2 мүнөт болсо эле телефон чукуп атпайбызбы мынтип элечи. Мисалы үчүн 5 киши сүйлөшүп отурса деле 3-өө телефон карап отурат да, экөө бирдеме менен сүйлөшүп атат. Экөө биртике токтоп калса эле сен мисалы үчүн биякта караганча тиги 4-үнчүсү да телефон чукуп калат да. Анан эми бош убакыт деле ушу мал сал менен эле үйдөбүз. Мергенчиликке же балык кармоого кызыгуу барбы? Жок, андай мергенчи деле кылбайм, балык деле кармабайм. Балык кармасак үйдүн артынын баары эле көл, ушул жерде балык кармап жүрүшөт. Балыкка вообще бир да жолу удочка кармап көргөн эмесмин колума. Буга чейин жашап өткөн же учурда жашап жаткан бир инсан менен жолугуп сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болсо, ким менен жолугуп сүйлөшөт элеңиз? Жашап жаткан Ушундай мүмкүнчүлүк болсо, ким менен сүйлөшөт элеңиз жолугуп? чоңдор менен эле жолукмакчысыз го да, эми садыр менен жолуксаң эмне деген эме болмок дейм да. Эмне жөнүндө сүйлөшмөк элеңиз? Эми мисалы үчүн спортду кандай кылып көтөрөт, ушундай улак сулак, мисалы үчүн стадиондорду кандай кылып салса болот, качан бүтөт. Мисалы үчүн мына Бишкектин Ак Кула ипподрому бузуп салды, чүйдү ипподром жок азыр. Мындай бир толковый ипподром жок да. Мисалы үчүн белектин кругу бар, бирок ат чапканга мисалы үчүн круг оор дешет. Мындай трибунасында деле эл асып атат, же ушул жакты ремонт кылып, же жана салына турган эмени салып бүтсө жакшы болмок. Эми эң ушу Бишкектин жүзү эле Кыргызстандын да жүзү болуш керек, Ак Кула ипподром эмес беле. Сырттан келгендин баары тең. Негизи анын аурасы аябай жакшы беле, же эмне иши мындай. Ушу Ак Куладан улак көргөн менен бөлөк жерден мисалы үчүн Көлдүн ипподромунан көрсөң андай көрө албайсың да. Мисалы үчүн Ак Куланын трибунасы да эмеси жакын, мына алаканга салгандай бүт камерасы жок эле ким эмнени кылып атат баары көрүнүп турчу илгери. Ушу Ак Куланын эмесичи. Ошондой ипподром салынса азыр. Ал жерде эмне деген күндөр калды, эмне деген күлүктөр кетти ал жерде. Эмне деген кишилердин мээнети кетти жерден. Ошондой бир бул жерде салат деп эле жатат, эми ушу жерде салса бирөө салынбайт дейт, автовокзал болуп кетти деп. Бул жашоодогу негизги максатыңыз? Эми картайганда уят болбой аман эсен жашап эле өтүп, ушуну бирөөнүн колун кармап жалдырабайчы. Оор сыркоодон алыс болуп эле кетсең де батыраак кеткендей болупчу. Сизге чоң рахмат, сонун маек болду. Рахмат силерге да келип кеткениңерге.